Бақыт бәке, саламатсызбы? Саламатчылык. Бақыт бәке, жанагы суу боюнча тартылган видеодон кийин суроолор чыгып атат да. Именно Кутордодогу суунун кандай дарылык касиеттери бар? Анан кайсы ооруларга дарылык касиет бар деп. Сиз жана сахар жөнүндө айткансыз го. Ошентип дарылап, сахар дарыласа болот, башка оорулар дарыласа болот депчи. Ал эми ушул Кутордодогу суу кайсы ооруларда эмне дарылайт? Анан бул биринчи суроо, экинчи суроо. Бакыт беке, бул боз үйдүн энергиясынан суунун структурасы алмашып атат деп айттыңыз да. Ошондо любой эле боз үйдүн ичиндеги суунун структурасы ушул Кутордодогудай структуралуу же ал башкача болобу? Ошо биринчи суроого биринчи жооп бериңиз. Кандай ооруларга ушул сууну алып барып ичиш керек? Кутордодогу. Аябай кызык суроо берилди азырчы. Ошо суроого жооп берерде болот. Бул канчайча ыйыкталып калып атат. Канчайча ыйык болуп калып атат. Ушуну билип алайлы. Мына баарыбызга эле маалым. Орустар бир крещениясы болот го. Анан ошол убакта суу алат да. Ошондо суу алганда суу башкача болот да. Адамдар аягат, бир кандайдыр ошол жыл сайын аны бир неме кылып алган. Рождестводо, Рождестводо. Да, ошондой кылып алган. 7 январда. Эми ошондой эле нерсе бул адамдардын өзүнүн ишеними арткан жерде ыйыктык жарала берет да. Бул жерге мисалы ааламдан келип аткан энергетика жети түздү деп атпайлыбы бага арий нуру депчи. Ал өзү келип бул боз жүгө түшкөндө боз жүгөрдүңүзбү бир мыгы жок жаралган. Бул да бир адамдын жан дүйнөсүндө да бизге билинбеген менен бул баары тирүү да. Керектүү энергетиканы алып өзүнө кереги жокту кайра ааламга жибере берип турган бир ушунчалык бул улуу кызматты аткарып турган зат да боз жүгүнөсүчү. Анан бул жерге түшүп атканда бул жерге келип аткан элдин мисалы куюлуп атканда сизге ооруңуз мисалы эмне? Башка бир оору грипп деп коелучу мындай ошого жараша суудун структурасы өзүнөн өзү алмашып берилип турат. Мисалы эки киши отурса экөөнө берилген суудун эки даамы эки башка болот да. Бул жерде энергетика орноп калган, элдин ишеними орноп калган. Ошо менен бул жерде күчтүү поле бар да, энергетикалык поле. Бул өзгөртүп турат баарынча. Анан не только мен айтат элем, баланча ооруду тигинчи ооруду аяктат деп андай бөлгөн эчтеке жок. Но келген адамдардын структурасын жараша, ошонун энергетикасына жараша айып кетканын көрүп атам да. Баарчы анан кээ бир адамдар бар, ушунчалык сезимтал адамдар. Алар кирип отурганда сууду куйганда эле сууду тиктеп калганын байкайм да. Анан акырын суроо берем, эмне тиктеп калдыңыз суу десем, айна суунун ичине шарик салып койгонсуң дейт да. Шарик салып койдум. Көрсө алардын көрүмүнө шарик болуп көрүнөт, бирөөгө энергия болуп көрүнөт. Ар кимдин көрүүчүлөргө мындай көрүм бар сезимталдарга ар кандай болуп көрүнүп турат да. Анан бул сууду ошонун айынан ошол Жалал Абадка, Ошко, Нарынга бочка менен алып кетишет да. Эми мындай сууду эми баардык жерде эле жазып алса болот чынындачы, адамдын ою аябай күчтүү да. Бирок бага аракет көбүрөөк керек да. Мисалы илгери мен билем, мен ооруп калсам, бирдеке окусам, апам рахматы жылдызга сууду кое койчу деп айтып аткан укчум да. Анан жылдызга барып коюп койчу. Анан түнү менен жылдыздан энергетика алчы. Анан эртең менен ал сууну мага ичире баштачы. Мен жакшы болуп кетчүм да. Мен ошолорду билип калгам да. Андан кийинки нерсе бул илимге келип калгандан кийин адамдын ою күлүк да. Бир күнү мындай суроо келип калды, өзүм берип калдым. Кантип айыл элин оңдош керек. Же айыл жерин оңдош керек. Мисалы мурункудай айылдын кунары качып кеткен да. Мурун айылга барсаңыз билесиз го андай нан жыттанып турчу, өзүнчө эле бир кооздук бар болчу да. Булардын баары азыр кунары качып, хоть 2 этаж там саласың, 3 этаж там саласың, бир кызыктай кунары жок болуп калбадыбы? Анан бул кунары качкан эмне экенин да кийин илимден билдим да, көрсө баардык айылдын өзүнүн куту болот экен да. Ар бир айылдын өзүнүн бир куту болот экен да. Жана Манашта айтылгандай Коңурбайга жетип барып, мына саяйын дегенде ошол жери коргоп калды да, жери Коңурбайга болушуп дейт. Аска кулап жолун тороп калды деп атпайбы? Анан ошодон кийин аларды окугандан кийин сен илим кубалай баштайсың. Бу кандай депчи, көрсө жанагы
бекерден айтпайды да киндик кан тамган жерин алтын дейбин дейт кошчу эле. Ошол айыл жеринде өзүнүн энергетикалары болот да. Анан ошону мен суроо бергенден кийин мага өзүм аян түшүп калды, сезим түшүп калды. Айыл эл мындай кылып оңдосоң болот депчи. Ошого карата бир ошол жалпы Кыргызстанга бир 41 божуйдун немеси түшүп калды. Абрагасычы мындай кылып тигилет, анан мындай болуп жазалат, мындай болуп айтылат депчи. Ошол жерде бир жакшы жери бар да. Мисалы, айылдын жери берекелүү болсун десең, жерине берекесин төксүн десең, айыл эли бир кашыктан сүт чогултат экен ар бир үй бүлө. Ырым кылыпчы. Анан ошол бир күнгө бир суунун күнү атайбызбы же ошо сууга бир ушунчалык сүйүүдө ыраазычылыкты билдиребизби? Анан суудун башына апарат экенбиз да, баягы эле. Баягы бизде акчалык деп коет го Кыргызда. Ошол сыяктуу суудун башынан куят экенбиз да. Ал ошол айылдын суусу деби? Бүт жерине тарайт экен да. Ошондой ырым жасаган айылда оору учакты илгеркидей баягы мурун жок эле го оору дегендечи. Ошондо өзү жер өзүнүн мээримин төгүп адамга. Мага менде баягы взаимосвязь да энергетикачы. Анан ошо жерде өзү даже керек болсо кээ ошондой жасаган айылдарда эч кандай ода бир сеппей деле өстүрүш болот экен да. Бул баягы гармония экөөнүн биригишкени да. Анан ошондой эле экинчи нерсе баягы Кудай буйруп президенттер же болсо түшүнүктүү төбөлдөр колдоп берет деген ойдомун. Колдоп берген болсо ар бир айылга бир божүй тигиш керек да. Бул ааламдын өзөгү болуп берет да айылгачы. Анан келип туруп ошол учурдагы жанагы айылдын куту качып атпайбы? Кунары качкан куту качкандан да. Ошол кайра чогултуш үчүн ошол айылдын мазары барбы, тоосу барбы, суусу барбы, булагы барбы, баарынын кыргызда айтып ээси бар дегендейчи. Баарынын ээси бар да. Бул ээлерин баарын биз таанытып алганбыз да мындай айткандачы. Ошон үчүн кунары качып кеткен да айылдардын. Ошон үчүн бир божуйду тигип, ошол касиеттүү адамдарды чогултуп, бирөөнүн баягы шайык кыласыңбы же башчы кыласыңбы азыктуу сөз менен отургузуп, анан ошол элди ошол жерге керектүү убакта, мисалы жумасына биз берге жалпы эл үчүн от жогот беле? Ошол сыяктуу бир ырымдарды аткарып турса, ошол айылдын качып кеткен кунарын баарын бир жерге чогултат да. Анан ошондо ошол айылдагы оору, сырткы баары аз болот. Бул дагы бир жагы. Экинчи жагы ошондой эле бир муштумданбы баягы буудайды берип, азыр бизде дагы мусулманча бити андай деп атпайбы? Ал ошондой эле бул эл үчүн деп туруп ар ким буудайды берип, ал буудай кампада баары аралашып кеткен энергетикасычы. Аралашкандан кийин ошол эле буудайды кайра жазында сээп, 1 гектар жерби канча жер, жакшынакай жерден элдин менчиги катары да. Анан ошол жерге өстүрүп коюп, баягы буудай өсүп аткан буудай да. Элдин тем более бүт энергетикасын алды да. Анан ошол жерге эл ооруган эл айылдын эли. Оорусабы эмне болсо келип, ошо жерден кайрылса табиаткачы, ошол жердин жардамы зор болот да. Баягы оорусу бар баарысын жууп салат да арулапчы. Жердин өзү элечи. Ошентип айылдын ынтымагы да өзөт эле, айылдын өсүүсү да, бакубатчылыгы да ушунчалык өнө баштайт эле. Себеби айылдын эли өсүш үчүн эмне керек? Элдин көңүлү ток болуш керек да. Биздин азыр биздин элге андай идеология же андай жолдор берилип алып, алар жалаң эле ушул байлыкты кууп эле жер болсо жерге кирип кетип эле ошодон чыга албай атпайбы? Баягы көңүлүн баары ошол жакта болушпу? Качан бир ушундай болгондо эл ошолдону бир ыйыктап калат да. Ошол айылга ыйыктыктын энергетикасын же тазалыктын, арулуктун энергетикасын эл өзүнөн өзү эле билбей чакыра баштайт да. Ошентип ошол айыл өсүп кетет да. Ошондой көп ырымдар бар да, мындай өнүктүрүп өстүрүп кетишчи. Анан биздин төбөлдөр баягы научный эле өздөрүнүн акылына гана ишенип алып, ааламдан үзүлүп калып атпайбы? Мындай айтканда кыркылып калуу деп коет да мунучу. Ааламдан ушинтип адамдар, жалгыз адам, даже көпчүлүктүн энергетикасы кыркылып калат. Кыркылып калгандан кийин ал айылда, ошол айылдын өзүндө баягы мурункудай ынтымак жок, бирин бири таанымай жок, бири биринде көрө албастык, жаман нерсе басып келет да. Айыл ынтымагын жоготуп коет да. Эгер айылда ушундай түшүнүктүү ушулардын баарын бир өзөгүн кармап, өзөгү менен иш кылган адамдар болсо, ошол айылды өнүктүрүп кетсе болот да. Бир эле киши ошол ырымдарды жасап, мисалы биздин айылда мен бала кезде биздин көчөнүн эң этегинде эле үйүбүз. Анан биз чуркап чоң дөбө бар эле. Анан дайыма дөбөнүн үстүнө ушу баягы
ак дамбалчандап коюшат аларындай ак кийинген ошентип отуруп бир эки атабар эле ушинтип эле отура эле дейт мен. Ана мен ойлоптум дөңгөчү Уктай болгон кишилер депчи. Уктай билсең ал жатпайт да. Ана барып колум менен минсем минтип колум менен бар кет дегендей ойноба дегенде минтип түртүп койчу да. Анан үйгө келип суроо бердим да ата Onu şimdi nerede otururdun? Үйдөн çay berip бердим ал балалык суроолор да. Бала мен да билбейм, бирок көрсө ататектерди билбейт экен да анда. Мен кийин бул илимге келгенде билдим, ошондо бир кишинин жарыгы ошол айылды тазалап турчу экен. Шүкүр салыпчы, өзүнүн жарыгын чачып турчу экен. Ошол үчүн айылда оорулардын жогу, катта өлсө каттаңдар эле өлүп, жаштар өлчү эмес да. Ушунчалык бир өзүнүн бир нерсеси кармап турчу экен да. Анан кийин биле баштадым, анан ошондо бир бала кезде эсим бар. Мисалы бирөөлөр растрата болуп калып, ушинтсе эл сразу эле барып малын төгүп берип эле баягы куткарып алчу да. Көрсө элде мындай ошол элдин аң сезимде мындай нерсе бар экен да. Эгерде бул биздин айылдан чыккан кырсык да. Бул кырсык тоо ашып башка бир айылга ооп кетпесин деп, ошонун жамандыгын оодарбай ошол жерден жок кылчу экен да. Кандай нерселер жазышкан. Эми азыр биз ошо улуу нерсебизге, илгерки нерсебизге кайтып аткан заманда алгачкы булактарыбызгачы. Ошол үчүн мен ойлойм ошол иштердин эртеби кечпи бул жазалат го. Сиз өзүңүздүн айылыңызга азыр барып турасызбы, барбайсызбы? Барамбы? Анан ушул нерсени айтпадыңызбы? Мындай да, мени илгери айылда эле бир колуңда бар болсо карап, бир колуңда жок болсо тоот бир кеп бар да, ушундай көнүп алыптыр да. Илгери мен барып турганда аксакалдар чогулуп келчү да мага. Ал балам бир айылдын немеси көйгөйүн айтып берчү эле. Тоону кандай кылат? Ал убакта мен бул идеялар менде жок болчу. Анда кадимки эле акылга салып, ай баланча кылбайсыңарбы, тиякты мындай сууну тияктан чыгарбайсыңарбы, бияка тамсалдырсаңар эртең сууңар жок болуп калат дегендерди айтчым. Мындай масштабный түрдө эң биринчи жука дүйнөдө жаралат экен да, баардык нерсечи. Анан ал материализация этип жерге отурат экен. Эгер бул илимдерди билсем, анда мен өзүмдүн айылымды ошол убакта гүлдөтүп алсам болмок экен да. Сонун Бактыбек, суу менен баштап туруп, андан да сонун керектүү маанилүү маек болуп кетти. Эми жана мен экинчи суроомо жооп берип койбойсузбу? Ар бир эле ушул боз үйдүн ичине суу киргизип алса, ошол суунун да структурасы ушул Кутордодогу суунун структурасындай болобу же башкача болобу? Мен ойлойм болот депчи. Себеп дегенде бунун баары ниеттен да. Адамдын ниетинен, каалоосунан, ишениминен да. Эгер адам ишенсе, мисалы врачтарда келген бир илимде айтылат го, мен силерге 4 нерсе бердим дейт да. Айып кете турганчы, эң биринчи нерсе эч жериңди кестирбей, эч жериңди операция кылбай, эч бир дары ичпей туруп айып кете турган мен силерге берген мүмкүнчүлүк ишеним дейт да. Анан силер ишенимге жетпей калды, анан экинчи мен силерге берген жардам дейт, бул чөптөр дейт. Чөптөрдүн тилин билип, аны угуп туруш үчүн силерде сезим киргизүү болуш керек дейт. Ада аны иштете албагандыктан дейт, мен үчүнчү силерге бердим дейт, ошо чөп менен сүйлөшкөн табыптарды дейт да. Аяктырсын депчи. Анан бул үчөөнүн кылбагандан кийин мен силерге акырын немени бердим дейт. Врач операция химикаттычы. Бу да меники дейт да. Ошонун ичине мен силерге 4 бердим дейт да. Анан ушу 4 азырынча Кудайдыкы да мисалы ошол ишеним, эч кандай эчтеке жебей дегенде баардык нерсе эгер адам ишенсе ал зор адам болот да. Ишенбесе кор адам да. Ишенип иче берсе, значит, ар бир боз үйдөгү эле суунун ушундай касиети косулот экен, э? Сөзсүз да. Сиз ошого мисалчы, экөөбүз эле мисал кылайлы, күйөөңдүн көйнөгүн жуудуң беле? Ооба да. Жуасыз, Ооба да. Анан канча күндө кирдеп кетет мисалы? Бир күндө эле. Бир күндө эле кирдеп кетет деп коелу, э? Эми сиз ошол күйөөңүздүн көйнөгүн сүйүү салып, берим салып, сууга берим салып жууп туруп, кайра кийгизип койсоңуз, баа бир күндө көйнөк кирдеген көйнөк бир базарда соорго кирди. Мен анда сүйүү мерим салып эле жууп кийгизип аткан болсо ачуубуз келип кайда бир киде сал. Салгандай да. Сан Бактыбек өткөндө ушул суу боюнча аян түштү дедиңиз эле го. Ошол аянды айтып берип койбойсузбу? Өткөндө кандай аян түштү? Тиги бир сууну ичкиде, анан бир киши 10 кишини чакырып суу алып ичсин деп бир аян айтып бердиңиз эле го. Ошол мисалы
баягы биз бул жерге Чыңгыз Хандын методу. биз бул жерге баягы түптөп алгандан кийин энергетикачы. Түптөп алам биз ошол аң сезимди чексиздикке кое беребиз да. Ошо чексиз Маас ата бизге үйрөтүп аткандай чексиз ойдун күчү ченемиз күчтүн ээси дегендейчи. Анан ошо энергетикабызды колдон келишинче өйдө жөнөтөбүз да. Анан ошол бир экинчи жагынан жаңы доор келип аткандыктан суудун структурасы мурдагыдай эмес да азыр. Азыр баары өзгөрүп аткан ушул да. Эми ошолорду элдериндей билип ичсе, билип жасаса, алар ушунчалык кубат берет да. Же мурдагыдай эле сууду эле ичип бергенде болбойт. Билгенден кийин ушу ишенимди аябай пайда болот да. Анан бул жерге ошондой күчтөр аябай көп келип тургандыктан ар бир күч келгенде өзүнүн бир касиеттеринен же өзүнүн энергетикасынан бөлүшөт. Кээ бирлер сууга касиет таштайт. Мына мен демем болсун, келген ичкендер мындай болсун, бул оорудан айып кетсин депчи. Дагы бир ошонун негизинде анан бул суу улам күчтөнөт да. Ошонун үчүн ошол элге айтканыбыз ошого, бекер суу сатып албайсың, только ниетиңди тууралап кел да, алып ич. Уш баасы тип кетсе жаман эмес да. Да. Сон эмеспи? Ниет да, ошондо ниет бейдер да. Сон. Ошо бүгүн эле Кутордодогу суу жөнүндө дагы жакшы маалымат бере алдык элдерге деп. Жараткан ыраазы болсун сизге, Бакбайке. Бар болуңуз, жарык болуңуз. Ушинтип кыргыз элинин алдыга жеткиреген жарык болуп жүрө бериңиз. Сизге Кудайым узун өмүр берсин. Сизге чексиз мээрим, сүйүү, ыраазычылык. Ошол эми силерде да суроолор көп болсун. Ошо суроого жараша бул илим чыга берет. Баардык ойлойм, баардык эле суроолордун жообу бар болсо керек. Себеп дегенде мен бул илимдеди андай акылыма салып, акылыман таап алгандай эмесмин да. Раз бир жерде бир кичине нерсе окуп калам, ошол нерсе бир көкүрөккө сиңип, көкүрөктөн бир өнүм берип, анан берилип аткандай да. Ошондой кете берет да. Бар болуңуз.